Мамлекеттик кызматты бюрократиялык тоскоолдуктардан арылтуу, ашыкча иш кагаздарын кыскартып, ашкере убарагерчиликти токтотуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу. Президент Садыр Жапаров быйыл март айында ушундай мазмундагы бир топ тапшырмаларды коюп, өкмөттүн астында мекемелер аралык атайын комиссия түзүлгөн эле. Мекемелер аралык комиссия бүгүнкү күндө иштеп жатат. Мына ошол мекемелер аралык комиссиянын ишинин алгачкы жыйынтыктары дагы чыга баштады. Биз азыр талдоо тайм маалымат талдоо программасынын кезектеги чыгарылышында мына ушул маселенин күнгөй тескейин талкууга алмакчыбыз. Бүгүнкү талкууга президенттин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директорунун орун басары Шумкарбек Адилбек уулу жана мурдагы вице-премьер-министр Аалы Карашев катышууда. Талкууну мен журналист Кубанычбек Жолдошев алып барам. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Анда эмесе бүгүнкү талкууну Шумкарбек мырза сизден баштасак, мына президент быйыл март айында атайын жарлык чыгарып, ошол мамлекеттик башкаруунун, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу багытында, анын эффективдүүлүгүн арттыруу багытында атайын бир катар иш-чараларды белгилеп, тапшырмаларды койгон эле. Мына ошол иш-чаралар бүгүнкү күндө кандай деңгээлде аткарылууда? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Сиз туура баамдап кеттиңиз. Ушул мамлекеттик кызматта мамлекеттик органдардын иштөө принциптерин, жумушунун эффективдүүлүгүн арттыруу максатында ошол жакта мамлекеттик кызматта, мамлекеттик процесстерде ушу бюрократияны баягы сапатын кыскартуу, арылтуу максатында ушундай атайы президенттин указы чыккан 10 мартта номер 83 указ. Ал указга ылайык ошол жанагы биздин ушул стратегиялык демилгелер улуттук институтуна уставына өзгөртүүлөр киргизип, атайы жаңы 2 функция киргизилген. Ушул биринчиси ушул мамлекеттик кызматтагы процесстерди, мамлекеттик кызматтардын эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча сунуштарды изилдеп даярдап чыгуу, анан ошол бюрократиядан арылтуу боюнча сунуштарды даярдап чыгуу. Андан сырткары ошол эле институттун директоруне кошумча макам берилип, вице-премьер макам берилип, ошо кабинет министрлигинин төрагасынын орун басары деген макам берилген убактылуу. Анын негизги максаты ушул иштеп чыккан демилгелердин баарын координациялоо, башка мамлекеттик органдар менен иштөөдөгү кошумча ушундай бир мындай айтканда жагдайды түзүп берүү болгон. Муну менен ушу менен эле катар дагы атайы токтом чыккан, ал токтомго ылайык ушул дебюрократизация, ушул жана эффективдүүлүктү жогорулатуу боюнча жумуштарды ушул иштеп ушул жумуштардын алкагында пайда болгон сунуштарды карап чыгып, ошолорду кабыл алып, анан ошол сунуштарды иш жүзүнө ашырууга түрткү болгон жана мониторинг жүргүзүп координацияланган атайы ушундай мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Аны министрлик кабинетинин төрагасы өзү жетектейт жана ушул жактырылган бүт сунуштардын баарын өзү жеке көзөмөлгө алып, ошону ишке ашышындагы көзөмөлдөйт. Демек бул указ менен бир эле ошол иштеп чыгып, кандайдыр бир анализ, анан сунуштар менен эле иштеп чыгып кагаз жүзүндө калып калбастан, ошону ишке ашырууга, ишке киргизүүгө дагы өзүнчө механизм бар да. Андан сырткары бул указдын чыгышы дагы бир өзүнчө ушул бир бюрократия жок эле ушундай ишке ашырса болот экенин дагы бир көрсөткүч да. Себеби бюджеттен кошумча бир тыйын албай, же болбосо жаңы орган түзүп отурбай, башка мамлекеттерге окшоп иштеп аткан эле мамлекеттик органдын базасында эле ошол бир указ менен эле ушундай жаңы бир тармакты ачып койду десек болот да. Мына бүгүнкү күндө жумуш топтор иштеп жатса керек, атайын мекемелер аралык комиссияда иш алып барып жаткан экен. Анан мына ушу жарлыкта көргөзүлгөн биринчи кезекте ошол мамлекеттик органдардагы жанагы ашкере административдик процедуралар жөнөкөйлөштүрүлөт, анан бюрократиялык чектөөлөр, тоскоолдуктар алынып салынат деген тапшырма коюлган экен да. Ошол ашкере процедураларды, ашыкча жанагындай бюрократиялык тоскоолдуктарды аныктап чыктыңыздарбы баардык мекеме уюмдардагы? Албетте, мен дагы кайталап кетейин, ушул указдын алкагында негизги тапшырмалар коюлган.
Бул ушул жанагы бири-бирин кайталаган функцияларды жоюу. Эгерде мамлекеттик органдардын арасында бири-бирин кайталанган функциялар болсо, аларды жоюу. Экинчиси, жанагындай мамлекеттик органдарда бир кандайдыр бир кызматка мамлекеттик монополия болсо, мамлекеттик кызматка аны жоюу. Үчүнчүсү бул ушул жанагы мамлекеттик орган тарабынан аткарылган кызматты жеке тараптарга аутсорсингке берүүгө мүмкүнчүлүк болсо, ошол мүмкүнчүлүктү түзүү. Ченемдик укуктук актылар кабыл алуу менен ошондой шарттарды түзүү. Анан төртүнчүсү ушул мен жана жогорулап айтып кеткен ушундай иш-чараларды ишке ашыруу максатында жана эффективдүүлүктү жогорулатуу максатында баягы олуттуу түрдө сан ариптештирүүнү баягындай кеңейтүү, баягындай кабыл алууда киргизүү болуп эсептелинет. Анан сиз айткандай, бул ушул жанагы ашкере маселелерди административдик жанагындай бири-бирин ушундай кайталамай, бири-бири менен ушундай кандай десем, макулдашууну баягындай жоюу максатында биз изилдеп карап чыксак, көбүн эсе мындай экен, эгерде бир жаран мамлекеттик органга кайрылса, ал ушул бир кызматты же бир арыз менен кайрылса, ал арызды аткаруу максатында эң биринчи ирет ушундай вертикалдык макулдашуу болот экен. Баягы эң төмөн баскычтан баштап эң жогоруга чейин макулдашат. Анан горизонталдык макулдашуу деп коет. Башка органдардын дагы кое тур деп башка органдардан маалымат алып, кат жазып, ушинтип жүрөт экен. Анан биз сунуш киргиздик. Эгерде буга чейин мына инфраструктура түзүлсө, түндүк аркылуу силер мисалы мага бир мисал айталы, бир арыз менен кайрылсаңар, силерден мурда мындай сурачыда бар, тиги салык кызматынан справка алып кел, анан соцфонддон справка алып кел. Биз айттык, булар түндүк аркылуу силерде байланыш болсо, базасына мындай мүмкүнчүлүк бар болсо көргөн, эмнеге силер жарандан кошумча сурайсыңар? Мындан ары сураганга тыюу салынат деп атай өкмөттүн тескемеси чыккан, иштеп атат. Ал тескемеге ылайык ушундай мамлекеттик органдар эгерде арыз менен жаран кайрылса, ошол силер жаранды башка мамлекетке барып отурбай эле өзүңөр эле ошол мамлекеттик органдан тийиштүү маалыматты сураганга мүмкүнчүлүк бар жана сурашыңар керек деген талап коюлган. Кийинкиси ошол мамлекеттик органдардагы баягы кезектердин санын кыскартуу максатында баягы 50 жашка чейинки жарандарга кагаз түрүндө арыз менен кайрылууга тыюу салынды. Бүт ушул түндүк аркылуу кайрылса болот. Эми ошолго жараша мамлекеттик органдардагы өзүнүн кызматтарын баягы кескин түрдө түндүккө өткөрүп атышат бүгүнкү күндө. Ушул тескемени аткаруу максатында. Бул ушул жана сиз айтып кеткен маселенин чечүү жолдорунун бири. Бул иш-чаралар бүгүн эле пайда боло калган жок. Албетте баарыбыздын эсибизде 2010 жылдан кийин эле мамлекеттик башкарууну реформалоо, оптималдаштыруу, бирин-бири кайталаган башкаруу түзүмдөрүн, башкаруу органдарын жоюу, түзүү сыяктуу бир топ иш-чаралар болуп өттү эле, бирок жыйынтыгында кайра эле баягындай керек болсо мурдагыдан да бир кеңейтилген, килтеген бир мамлекеттик башкаруу аппаратын көрүп калып жаттык да. Ал мырза, сиз бир топ жыл ошо жетекчи кызматтарда жүрдүңүз. Ушул мамлекеттик башкарууну реформалоонун алкагында жүргүзүлгөн иш-чаралардын буга чейинки эксперименттери, анан бүгүнкү күндө мына президенттин жарлыгынын негизинде башталып жаткан иш-чаралардын экөөнүн ортосундагы айырмачылыктарды эмнеден көрөсүз? Саламатсыздарбы? Биринчиден мен айтат элем, эми дүйнө жүзүндө менимче бир дагы мамлекет жок болуш керек. Бизде ошол баардыгы канааттанып, мамлекеттик кызмат, мамлекеттик башкаруу системасы дагы абдан жакшы, бизде баарында эле биз макулбуз дегенчи. Ошо ар бир мамлекетте ар дайым деп айтсак болот, реформа жүрүп келет да. Ошол мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү жөнөкөйлөтүү, мамлекеттик кызматтын, мамлекеттик башкаруунун начыз-жалуулугун көтөрөбүз деп дайыма ушундай иштер жүргүзүлүп келет да. Ошол милдеттерин карашат, мамлекеттик органдардын функцияларын карашат алардын. Анан ошонун арасында биз Кыргызстанда эле сыртта калган жокпуз. Эми 91-жылга чейин Советтер Союзу болуп, дайым үстүдөн көрсөтмө болуп, Москваны карап туруп иштеп келгенбиз, Союз мамлекеттери. Ошол Союз тарагандан баштап эле биз Кыргызстандагы биз өзүбүздүн мамлекеттик башкаруу, өз алдынча башкарууну, мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызматтын өзүбүздүн модельди түзүшүбүз керек деп ушунун үстүндө мындай бир жумуш алып барылып келди да. Ошол башталганда деле
биз эзибизде ошол жаңы мамлекеттик органдар пайда болду. Өзүбүздүн тышкы иштер министрлигибиз, өзүбүздүн бажы кызматыбыз, өзүбүздүн чек ара кызматыбыз дегендей эгеминдүү мамлекет болгондон кийин. Анан ошол реформалардын ичинде негизгилери болуп туруп айтып кетет элем, ошол баштаганда эле жер жана агрардык реформасы деп жана колхоз, совхоздордун баарын таратып, жеке менчикке берип, мүлктөрдү берип, ошондой жерлерди таратып, ошол реформа кетти биринчиден. Андан кийин 1994 жылы атайын бир республикалык маанидеги ошол мезгилдеги биздин өкмөт башчы Апат Жумалович башында турган республикалык комиссия түзүлүп, биз азыр өз алдынча башкаруу реформасын башташыбыз керек Кыргызстандагы деп. Себеби ага чейинки Союз убагында иштеп келген колхоз, совхоздор тарап, айылдык жериндеги инфраструктура таланып, тонолуп, мындай жок эсе боло баштаганда, ошол мезгилде бир кандайдыр бир жаңы жергиликтүү жериндеги биринчи баштапкы деңгээлде дейин башкаруунун бир системасын кириш керек болгон. Ошондон анан 95, 96, 97 жылдары өзгөчө ошол өз алдынча башкаруу реформасы абдан кардиналдуу жүргүзүлүп, ошонун жыйынтыгы менен мына биз айыл өкмөттү деп аткарыш тешкөсү бийлик жеринде бүгүнкү күндө калыптанып, элге да катуу сиңип калды десек болот. Шаарларда мэриялар деп, шаар башкармалыгы деп келгенбиз. Анан шаардык мэриялар болуп, бүгүн ал ишке аша баштады. Анан ошондой эле ошону менен бирге эле бир 96-97 жылдардан баштап дагы мамлекеттик кызмат бөлүмү болуп, президенттик администрацияда түзүлгөн. Ошондон мамлекеттик кызматты дагы бир системасын түзүшүбүз керек Кыргызстанда деп, анын үстүнө да жумуш алып барылып башталды. Муну эл аралык уюмдар дагы колдоп келген, ошол эсимде колдоо. Анан ошол ТАСИС деген бир уюм колдогон. Ошонун жыйынтыгы менен 1999 жылы биринчи Кыргызстандагы мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, ошо мамлекеттик кызмат деген эмне экен, жаңы түшүнүктө, союздук түшүнүктө эмес. Анан ошол мыйзамда дагы биринчи мындай рамочный деп койсок болот, ошондой мыйзам болуп, ошол кабыл алынып, анан ошол эле 98-99 жылдардан баштап кийинки этаптар менен ушундай эле ар бир министрликти, мамлекеттик органды, административдик ведомстволорду жеринде дагы функционалдык анализ жүргүзөбүз деп атайын жумуш топтор түзүлүп, ушул эле бири-бирин кайталаган функцияларды кайрадан карап чыгышыбыз керек, мындай деп жылдап, бир нече жылдап иштеген дагы ошол мезгилдер болгон. Ошол мезгилде дагы башында бир кадамдар тышталган кандайдыр бир деңгээлде. Анан кийинки этабын айта турган болсок, мына 2005 жылкы революция болгондон кийин, андан кийин дагы кайрадан да жаңы дем менен ага чейинки да болгон анализдер тилекке каршы баары ошо ойдогудай жазылгандай аягына чыккан эмес. Бир кандайдыр бир кадамдар тышталып, кайрадан мына жогоруда айттыңыздар, ошол кыскартабыз, мындай кылабыз дегенде бир компанияларда жүрүп келген мезгилинде өзгөчө 2005 жылдардын эсимде ошол финансы министрлигинен эле 10%, 20% каржылоону кыскартып койсок, мамлекеттик кызматкерлер кыскарып кетет деп андай да бир компания болуп келген 3-4 жолу. Анан жыйынтыгы менен келгенде эле кайра эле бир 6 ай, 1 жыл, 2 жыл өткөндөн эле кайра дагы кызматкерлердин саны да көбөйүп, акча каражат да көбөйүп, тилекке каршы мындай ишке ашкан эмес да ошол мезгилдердечи. Ошонун себептерин анализдеп көрдүңүздөр беле? Андан кийин дагы муну программалар болгон, атайынчы ЖИСАК, ЖИТАК дешип, ошол мамлекеттик башкаруу системасынын анда эффективдүүлүгүн көтөрөлүк деп, андан кийин ошол эле могуреки автоматизация кылышыбыз керек деп, ЖИТАК деген ошо программасынын эсимде 2009 жылдан баштап толук кандуу ишке кирди. Бир 2007 жылдары аракеттер башталган. Ошондо ИСУК деп койчу, информационный система управления казначейством деп, финанс тармагын, ошондой эле ИСУЧР деп, информационный система управления человеческим ресурсом деп, мамлекеттик кызмат автоматташтырышыбыз керек. Бизде толук базасы болуш керек мамлекеттик кызматкерлердин деп. Ошол базалар негизинен деңгээли мындай бир деңгээлде түзүлгөн, өздөрүнүн программалары иштелип чыгып, ошол мезгилде биздин кадр кызматында мен 2014 жылга бир түзүп бүттүк го деп, бир өзүбүздүн программа мененчи, мындайчы ага чейин созулуп да келген, аяна чыкпай да келген болчу. Андан кийинки дагы бир жагын айтып кетейин, мына административдик аймактык реформа деп дагы бир 2000 жылдардан баштап абдан көп талкуу болуп келген. Бизге 4 деңгээлдин кереги барбы, жокпу? Ошол айылдык аймактарды, айыл өкмөттөрүн ирилештиришибиз керек, керек бир деңгээлде жоюшубуз керек деген ар кандай коомчулукта кайчы пикирлер айтылып келген болчу. Анан 2007 жылы биринчи ошол административдик аймактык реформанын этаптары деп бир концепция кабыл алынып, биз эмнени каалап атабыз, кандай деп
ошол бир 3 этап менен ишке ашырылат деп концепцияда кабыл алынган ал мезгилде. Андан бир гана жаңылык болду, могу шаарларга баш ийген айылдык аймактарды эле кошуп туруп, анан шаарларга кошуп коюп, айыл өкмөт, мисалы үчүн Бишкекте Чоң Арык кошто, Жапалак дегендей, Жалал Абадта Тайгараев айыл өкмөт шаарларга кошулду. Ошо менен реформа токтоп, кийин 2010 жылдан кийин кайра дагы нөлдөн баштоого туура келген кайра. 2012 жылы дагы бир реформа деп дагы концепция кабыл алынды. Бирок тилекке каршы мындай ишке ашпай келген да. Негизги себеби ошол мезгилдеги административдик аймактык реформаны ала турган болсок, бул мамлекеттин жетекчилигинин саясий эрки менимче жеткен эмес деп айтам да ошол мезгилде. Себеби ар кандай эле саясат болуп эле, саясий жакка көңүл бөлүнүп эле, ой бириктирип койсок эртең элдер мындай болот, анан нааразы болот, эл мындай болот, анан шайлоо өтсүн, анан бул өтсүн, тиги өтсүн деп эле ар кандай шылтоолордун ишке ашпай келген. Демек саясий конъюнктура көбүрөөк таасир этип Көбүрөөк ошого таасир этип калган. Анан могу 2023 жылдан баштап мына биздин президентибиздин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен жарлыгы кабыл алынып, пилоттук деңгээлде жүргүзүлүп, анан азыр мына 2024 жылдан баштап толук кандуу бир саясий эрик да жетти, катуу талап да болду. Мына азыр реформа бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Бирлештирип койгон менен бүтүп калган жок. Бүгүнкү күндө ошо реформа жүрүп жатат да. Мында ишке ашырыла баштады практикалык жүзүндөчү. Анан ошондой эле могуреки кийин дагы бир айтып кетейин, ушул жаңы өкмөт алмашканда деле, же болбосо президенттер алмашканда дагы, ой биз жаңы программаны иштейбиз, жаңыча иштейбиз деп, баягы буга чейинки болгондо да толук кандуу анализ болбой, таза барактан нөлдөн деп коелучу, баштап бизде мындай тигиндей кылабыз деп кайра программалар иштеп чыгып туруп бири-бирин кайталап да болгон мезгилдер болгон да. Ошондой эле жанагы ЖСАК деп атабыз, кийин көп долбоорлор иштеди, ошолордун жыйынтыгы менен дагы болгон. Жана бири-бирин кайталоо функцияларын дублированный болгон мамлекеттик органдар жоюшубуз керек, бири-бирин кайталаш керек эмес деп. Мисалы үчүн жергиликтүү бийликтен айта кете турган болсок, мурда областтык структуралар болгон, областтык соцзащитасы болгон, областтык соцфонду болгон, областтык агрардык департаменти болгон, областтык саламаттык сактоо тармагы, билим берүү тармагы деп айтор. Бардык тармактарда областтын деңгээлинде бир 40-50, бир 60ка чейин чоң областтарда ушундай борбордук бийликтин структуралары иштеп келген да. Анан ушу 2006-2007 жылдары ушу өтө катуу көңүл бөлүнүп туруп, областтык ал эми эмне менен алектенет, эмне менен иштеш керек? Ал жерине барып түздөн түз кызмат көрсөтпөйт. Арыз жазса карап коет да, анан ошол райондун структураларды эле, ошолордун ишин кайталап, алардан да статистикалуу эле данный чогултуп эле, анан үч жакка берип эле ушундай менен алектенип калышкан. Ошол мезгилде да бир чоң кадам ташталып, ошол кайталануучу структуралар толугу менен жоюлган болчу. Бир гана күч органдар калган, бул мамлекеттик улуттук коопсуздук үчүн керек деп, анан жоюлган болчу ошол мезгилдечи. Андан кийинки ушундай анализдин негизинде 2010 жылдан кийин да катуу бир ушундай атайын ведомстволук топтор түзүлүп, бир жакшы бир кадамдар таштала баштаган башындачы. Андан кийин ошол жыйынтыгы болуп, мисалы үчүн биз эсимде ал ушундай биз өкмөткө келдик эле 2011 жылы, 11 жылдын аягында. Ошол могу көзөмөлдөөчү, контролдоочу мамлекеттик органдарды баарын бириктирип, ар бир эле министрликтин астында эле көзөмөлдөөчү орган болуп эле барып эле, мисалы үчүн 10-15 көзөмөлдөөчү орган текшерип келип эле ушундай алып келишкен да. Ошолорду бириктирип, бир 7-8-ин бириктирип, жанагы экотек инспекция деп түзбөдүк беле ошондочу. Ошолорго баарын бириктирип берип, ошондо биз анализ кылып көргөнбүз, бир 45 000 текшерүү болгон болсо жылында, ишкерлерди бизнес да 3 эсе кыскарган да, 15 000ге чейинчи. Кайра эле мамлекеттик органдар келе бербей, суу чарба, айыл чарба министрлиги же МЧСтен келе же башка министрликтерден келбей, бир мамлекеттик орган текшерип калган. Ошондо эле жана фитосанитардык, санитардык, ветеринардык инспекцияны дагы бириктирип ишке ашырабыз деген, анда дагы тилекке каршы мына ветеринардык инспекцияны толук кандуу ошол көзөмөлдөөчү органга кирбей, ал дагы аягына чейин чыкпай калган. Бирок бир нерсе болгон, ошол негизгиси мына азыркы реформада мен могу указды чыкканда да абдан жагымдуу кабыл алдым конумун. Себеби бүгүнкү күндө эң мындай актуалдуу маселелердин бири да бул указды мен айтат элем, толук колдойм бул указды. Ушул указды эми абдан дыкат ар тараптуу изилдеп туруп, ошол мамлекеттик органдардын кандай функцияларını баарын изилдеп туруп, анан бир аягына чейин чыгарыш керек да. Бүгүнкү күндө жана жогоруда айтып кеттим, саясий эрк да бар, шарт да бар. Ушуну бүгүн ишке ашырсак болот да. Ишке ашырсак болот, мындай абдан мындай дыкат талдап туруп анан ишке ашырыш керек деп айтат элем. Шокорбек мырза, бүгүнкү күнгө карата ар бир мекеме уюмдар, ар бир министрлик, жана министрликтин алдындагы жана агенттиктер, башка мекеме уюмдар боюнча ушундай бир
кылдат талдоо иштери жүрүп атабы? Бул багытта кандай бир жумуш топтор иш алып барып атабы? Кимдер иштеп атат? Алгачкы жыйынтыктарын качан көрөбүз? Бул боюнча мындай, ушул указга ылайык биздин институтка атай тапшырма жүктөлөт. Мисалы ар бир мекеме аралык комиссияда тапшырма коюлат. Бул мамлекеттик органдарга барып консультация, аудит жүргүзүп келет. Мына сиз айткан маселем бар ушунда. Биз атай ушундай бир барганда бир 7-8 мамлекеттик мекемелерге барабыз. Бүгүнкү күнгө мынакей баш аягы бир 25-ке жакын мамлекеттик мекемелер менен ушундай баягы консультация, аудит жүргүзүп келдик. Ар бир мисалы мынакей биз биринчисинде 9 мамлекеттик мекемеге барганбыз. Алардын сүйлөшүп, алардын баягы эң биринчи рет биз өздөрүнөн угабыз. Өздөрү айтышат, бул функцияларыбыз, мисалы борбордук аппарат менен баягы структурный подразделение же борбордук аппарат менен ошого тийиштүү агентстволор бар, ошолор кайталанат. Муну жойсо болот деп өздөрүнө айтабыз. Бизге же болбосо биз тиги положениясын окуп чыгып, жобосун окуп чыгып, могу функциялар деп же бир мындай деп өз сунуштарыбызды айтып, ошонун негизинде анан кийин жанагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү сунушталат. Бүгүнкү күндө мына 30 майда эле акыркы 3-чү отурум болду комиссиянын. Ошол 3 отурум менен биргеликте 2 отурумда 60 ченемдик укуктук актылар баягындай демилгеленип бүгүнкү күндө ошолордун үстүнө иш жүрүп атат. Мисалы кандайдыр бир бөлүгү кабыл алынды, кандайдыр бир бөлүгү жогорку кеңеште бүгүнкү күндө азыр ушу кароодо. Мына 3-чүсүндө дагы бир 30га жакын дагы ченемдик укуктук актылардын дагы проектилери бар. Биз ушинтип этап менен мамлекеттик органдарга барабыз. Анын мамлекеттик органдардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында биз өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз, же алардын сунуштарын угабыз да. Анан ошонун жыйынтыгы менен анан биз ушул жана баягы сиз айткан маселелерди акырын чечүүгө багытталган иш жүрөт. Мурда деле анан азыр деле кээде бир карапайым жарандардагы ушу маалымат каражаттарынан чыккан айрым бир маалыматтарды окуп атып таң калып калышат да. Мисалы үчүн кеңсе иштери менен алектене турган органдын жетекчиси айыл жерлерине барып алып бир социалдык мекемелерди текшерип жүрөт да. Эми ар бир мамлекеттик органдын функционалдык милдеттери так жазылып, көргөзүлүп берилген да, чынбы? Бирок ошолордун үстүнөн сенин ыйгарым укуктарың ага жол бербейт. Сен тиги тиешелүү жакта тиги айыл жерлерине барып алып бир социалдык объектилерди текшергенге же болбосо элдер менен жолугушканга болбойт. Сен функционерсиң деп айта турган бир сиздерде ыйгарым укук болобу? Себеби ошондой нерсени сиздер деле байкабасаңыздар керек. Кээ бир аппарат жетекчилер барып алып бир райондорду текшерип жүрүшөт азыр делечи. Бул канчалык деңгээлде туура? Анан мындай нерселерге кандайдыр бир жолго салып, бир эскертүү бериппи же бир кандайдыр бир административдик чаралар көрүлөбү? Эми жана указга ылайык мен башында айтып кеткендей, бул баягы убактылуу иш-чара болуп токтоп калбайт. Себеби бизде 2 жаңы функция кирилген. Бул биздин институтта ал ушул функциялар дайыма байма-бай аткарылып келет да. Биздин институт президенттин астында болгондуктан кийин мындай маалыматтар ушул президенттин администрациясы менен түз иштер жүргүзүлөт да. Сиз айткан маселе эми албетте биз ушул этап менен барып сүйлөшкөн мамлекеттик органдарда эгерде биз ушундай сиз айткандай эффективдүүлүк төмөн же эффективдүүлүк жок нерсени байкасак, албетте биз андай баягы сунуштарды өзүбүздүн эмелерибизди, анализдерибизди беребиз. Ал эми таптакыр эле баягы өзүнүн функциясынан сырткары, өзүнүн баягы жобосуна жат нерселер болсо, анда биз атай тийиштүү органдар бар, билесиздер, ошол эле финанс министрлигинин астындагы ички аудиттен баштап, счетный палата, мамлекеттик прокуратура, генеральный прокуратура деген мамлекеттик тийиштүү органдар бар. Алар мен ойлойм сөзсүз баягындай реакция кылышат. Бирок биздин негизги максат ошол мамлекеттик органдын функциялары канчалык эффективдүү аткарылып атат. Же ошол андай функция деги эле бүгүнкү күндө ушул мындай актуалдуу же актуалдуу эмеспи? Мен мисал катары келтире кетейин. Мисалы мына улуттук статистика комитети. Мына бул жерде Ала Азимович айтты, областтык мекемелер боюнчачы. Азыр заман өзгөрүп, жанагы сан ариптештирүү аябай кеңири тарап,
мисалы ошол баягы биздин ушул консультация жүргүзүп атканда өздөрү да сунуш көтөрүлүп калды. Ушул улуттук статистика комитети тарабынан биздин алардын айтымында биздин ушул областтык мекемелердин мындай функциясы мындай ашыкча кереги жок болуп калды дейт да. Себеби дегенде санариптештирүү кирүү менен ушул чогултулган статистика маалыматы түздөн түз борбордук аппаратка келип, ошол жерде анализ жасалып, ошол жерде тийиштүү отчеттор түзүлө баштады. Мурда ушул санарип жокко байланыштуу ушул кагаз түрүндө жасалып, андай свод жасалып, биринчи айыл өкмөт район, анан район область, анан область республика болчу да. Азыр ушул санариптештүү жолу менен ушундай бир чечимге барып атат да. Мындай мисалдар башка органдарда дагы болот. Биз анын үстүндө да иштеп атабыз. Бул менин айткан себеби жобо жазылып калып эле мамлекеттик органдар бир мындай биздин жобо ушундай өзгөрдү эле, анан биз мындай бизди өзгөртүш керек, кыскартыш керек деген мындай чанында эле кездешпесе, бир да мамлекеттик органдар өз каалоосу менен ага барбайт экен да. Анан ошондуктан биздин атай ушундай жумушчу топ бар түзүлөт, ошолор барып карап чыгып, жобосун карап, муну сиз санариптештирсеңиз болот да, муну керек болсо бул отчетторуңузду кыскартсаңыз болот да деп ушундай биз сунуш аркылуу киргизип атабыз. Анан ошого байланыштуу дагы биз мисалы бизнес чөйрөсүнө дагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, жарандарга дагы баягында административдик нагрузканы кыскартууга дагы атай өзүбүздүн багытыбыз бар. Мисалы айта кетели, ошол эле отчеттор. Бул ушул биздин билим берүү тармагында мугалимдерге бүгүнкү күндө отчеттук норма абдан жогору. Бир кандайдыр бири-бирин дагы талдап карасак, кээ бир отчеттор бири-бирине окшош. Анан ал дагы кыскартуу боюнча тапшырма коюлду. Ошол эле мисал биздин улуттук статистика комитети менен иштеп чыгып, мынакей 257 отчеттун түрүнөн бүгүнкү күнгө чейин алар 137 отчетко кыскарды да. 120 отчет жокко чыгарылды. Бири-бири менен бириктиришти, санарип көткөрдү, же болбосо эми тиги бизнестен сурап отурбай эле, алар мисалы тиги салык кызматына тапшырса, ошол жактан алып эле ушундай функцияларга, ушундай кадамдарга барып, административдик мындай басымды деп коелу, кыскартканга шарт түзүп бердик да. Биздин дагы бул функцияларыбыздын бири да. Себеби дегенде, жана дагы бир кайталап кетейин, эгерде мына заман өзгөрүп, талаптар мисалы өзгөрүп, шарттар түзүлгөн күндө деле баягы кээ бир мамлекеттик органдар жобосун өзгөрткөнгө шашылышпайт, жана статус-квосун сактап коюп, бизде ушуга көнүп калдык, бизди тийишпегиле деген эле ушундай жумуш менен улантып келатат да. Анан ошон үчүн бизге окшогон мамлекеттик органдар керек экен, келип ушундай улам жаңыртып, саясатын карап, сунуштарды берип, мындай далилдеп, жана сиз да өзүңүз бир мисал айтып кеттиңиз, жана монополияга каршы кызмат тууралуу биздин директор да айтты. Бүгүнкү күндө мындай статусу белгисиз да. Азыркыдай механизм, азыркыдай функциялар менен ал орган кандай тагдыр кандай? Же жоюп салыш керек, же болбосо жаңы механизм, жаңы статус бериш керек деген бүгүнкү күндө ушул ал маселе боюнча дагы экономика министрлигине тапшырма коюлду. То есть ушуга окшош мисалдар да. Демек, ар бир мекеме уюм боюнча алардын ишинин эффективдүүлүгү боюнча бир чоң мониторинг чыгат экен да жакын арада, Албетте, мониторингден дагы мындай тийиштүү жыйынтыктар деп коелу. Себеби мына жана мекемелер аралык комиссияга барганда биз ушул мисалы мынакей биз өзүбүздүн сунушу жазабыз. Мына монополияга каршы кызматында жагдай ушундай экен. Ушундай. Биз момундай ушуну карап чыгып, момундай сунуштап атабыз. Момундай механизм сунуштап атабыз. Улуттук статистика комитетинде ушундай экен. Жана башка ушундай, билим берүү тармагында ушундай экен. Эгер сиздер мына жаңылык тармактарын карасаңыздар, мисалы билим берүү тармагында да ушундай болгон жагдайда, биз билим берүү тармагына барсак, мына урматтуу президент тарабынан абдан жакшы көңүл бурулуп, материал техникалык базадан баштап, финансы жагына чейин абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Бирок ошону өздөштүрүүдө маселе. Ичара баягындай бюрократия аябай көп. Ичара кошумча кандайдыр илимий институттар, анан акчаны өздөштүрүүдө маселе. Анан макул билимге берилгени менен ошо билимди ишке ашырууда, билим берүү тармагында, жанагы ал билим берүүдө баалоодо улуттук аттестация комиссиясында. Анан инновацияларды ишке ашырууда дагы ушундай экен да. Анан баарын бириктирип, анда айтканда келгиле анда ушул сунуш көтөрдүк, анда 3-4 органды бириктирип туруп, жанагы билим берүү министрлигин бөлүш керек, система алыш керек. Мисалы, баштапкы орто билим өзүнчө болсун, мына жогорку билим, илим, инновация биригип өзүнчө болсун. Себеби биз ошондукта
4 мамлекеттик органдын ордуна 1 түзүлүп, мындай эффективдүүлүк кыйра жогору болот деген сунушту колдоо таап, бүгүнкү күндө ал министрлик пайда болду, ишин иштеп баштады. Кээ бир учурда жана текшерүүчү, жана фискалдык уруксат берүүчү, анан кайра эле ошол тараптардын кызыкчылыгын коргоочу бир функцияларды өзүнө алган бир мекемелер бир министрликте болуп калган учурлар болот да. Албетте бир колу менен текшерип, бир колу менен коргош кыйын болсо керек. Ушул нерселердин логикасын, ошолордун алгоритминин үстүндө да иштеп атасыздарбы? Албетте, андай министрликтер бар, мындай аз эмес бар. Алардын дагы биз сунуш киргизип атабыз. Ал боюнча дагы азыр анализдер жүргүзүлүп, ошол эле жанагы кайра бирдиктүү бир текшерүү инспекциясы болсун дегендер дагы сунуштар бар. Жок, тармактык деген да сунуштар бар. Азыр мисалы мына экономия министрлигине дагы тапшырма коюлду биздин сунуш менен. Алардын да өздөрүнүн сунушу болгон. Ушул жанагы текшерүүлөрдү жаңы орган түзүп отурбай эле, ушу текшерүүлөрдү тармакка бөлүп койсок деп. Мисалы жанагы техника, экологический бир, энергетический бир, финансы тармагында, анан кийин жанагы пищевой, санитарный бир кылып 3 тармакка бөлүнөт. Анан бирдиктүү план түзүлөт. Анан мисалы текшерүүгө барганда дагы чогуу барышат. Бүгүнкү күндө 17 текшерүүгө укугу бар мамлекеттик органдар бар экен. Элестетсеңиз, бир компанияга 17 орган бири-бирин байма-бай кайталап эле келе берген да учурлар бар экен да. Муну ушу тыюу максатында азыр бөлүнөт, 3 тармакка бөлүнөт. Бир келгенде ушул финансы экономический багытындагы чогуу келишет. Техника, экологический, ушу безопасность боюнча чогуу келишет, анан жана пищевой, санитарный чогуу келишет. Ушу пландын алкагына келишет да. Ошондой сунушту азыр экономика министри иштеп чыгып атат, себеби ошол тийиштүү орган. Андан сырткары дагы биздин экинчи комиссиянын отурумунда сунуш берилген болчу. Бул ушул мамлекеттик финансылык аудит тармагында сунуш киргизилди. Өзүңүздөргө билсеңиздер керек, финансы медицинасында ички аудит кызматы бар. Анан биздин улуттук ушу счетный палата бар. Экөөнүн функциялары бири-бирин кайталашат. Кээ бир учурда счетный палатада регионго барышат, ички аудит кызматы да регионго барат. Анан биз сунуш бердик. Мисалы, ички кызмат көбүн эсе онлайн аудитке өтсүн. Бүгүнкү күндө тийиштүү инфраструктура бар. Анан текшерүүлөр дагы баягы кандай десем, жана тобокелчилик системасына ылайык болсун. Жапырт барып отурбай эле онлайн аудит болуп аткандан кийин, эгерде ошо онлайн аудит көрсөтөт, бул жер баары жакшы десе, аларга барыштын кереги жок. Бул жерде маселе бар, сары күйсө, мисалы документтер туура эмес экен, аны онлайн консультация жүргүзсө болот. Ал эми бул жерде такыр могу документтер системага киргизилген жок, могу документтер жок экен болсо, анда кызыл күйүп, анда тиги счетный палата барыш керек болот да. То есть счетный палатадагы регионго мындан ары барбасын дегендей айтып атабыз. Анан счетный палата менен генералдык прокуратуранын ортосунда дагы бири-бирин кайталаган кээ бир учурлар бар экен. Алар дагы баягы өз ара бир мындай кандай десем, бир мындай тартип сыяктуу бир мындай системалаштырылган бир ушундай сунуштар айтылып атабыз. Азыр бүгүнкү күндө ал сунуштар каралып атат. Мен ойлойм, мындай туура кабыл алуу менен бул дагы ушул мамлекеттик финансылык аудит тармагындагы бир баягы жөнгө салып, ошол жактагы кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатабыз деп. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик башкаруу эффективдүү болуш үчүн ушу эл аралык практикада ушу медицинаның теориясы терең колдонулуп келет. Бул баягы кармап туруу жана тең салмактуулук. Ал мырза, айтсаңыз, мына мамлекеттик органдарда ошол уруксат берүүчү тутум өзүнчө, текшерүүчү тутум өзүнчө, анан кызыкчылыктарды коргоочу тутум өзүнчө болуш керекпи? Же биригип кеткен учурларда Кыргызстандын тажрыйбасында көп кездешет да. Ушул нерселердин үстүнөн тиешелүү адистер иштейт беле? Себеби дегенде сиз жана да белгилеп өттүңүз, жана экотехинспекция деп бар түзүп иштеп баштады эле. Анан эмнегедир ал өзү жакшы жыйынтыктарды көргөзбөдү, же эмне себептен кайра жоюлуп кетти, кайра башкача, кайра мурдагы калыбына келип калган учурлар бар. Деги эле ушул мамлекеттик кызматты түзүүдө жанагындай логикалык удалаштыкты
карманууда бир атайын мамлекеттик кызмат боюнча адистер бар да бизде делечи. Ошол жумушчу топто ошондой кесипкөй адистер иштейби? Эмне себептен бизде баягы алып барылган ишти кайсы бир деңгээлге чейин жеткенден кийин аны кайра нөлгө түшүрүп, кайра жаңыдан баштай берет. Мурдагы башталып келаткан мүмкүн жакшы иштер бар, аларды болсо андан ары алып кетишпейт да. Же бул жерде жөн эле мындай саясий конъюнктура үстөмдүк кылып кеткен учурлар арбынбы? Мен айтат элем биринчи кезекте эми ар бир реформага кадам таштап баратканда да максат негизинен бир да, максат ушул элдин жашоосуна ылайыктуу бир шарт түзүү, элдин жашоо деңгээлин көтөрүү, аларга бир шарт түзүп берүү деп ошонун максатында барат. Анан эми негизгиси ошол мен да айтып кетет элем, негизгиси реформаны жасап атканда жогоруда да айтып кетпедикпи? Менимче ушул жумушчу топ буга чейинки да болгон нерселерди бир сыйрамда карап туруп анализдеп чыгыш керек го деп айтат элем да. Ошол жерден эмнеге жетише алды, эмнеге жетишпей калды, кандай оң көрүнүштөрү болду, кандай терс көрүнүштөрү болду. Мүмкүн ошолордон да карап чыгып туруп, анан анализдеп, мурдагын эле кайра кайталап ушундай эле болгон, дагы эле ушундай болуп келатат деп элем да ой пикир түзүлүп калбаш керек да, могу жаңы башталып жаткандачы. Бул биринчиси. Анан экинчиден реформаны жасап жатканда мамлекеттик кызматкерге же мамлекеттик органга жеңил болсун иштегенге деп максат коюлуш керек эмес. Негизгиси ошол кызмат алып жаткан жарандарга, катарда элге ыңгайлуу шарт түзүлүш керек мамлекеттик кызмат алганга деп турупчу. Анан өздөрүнүн иштерин жеңилдетип, санарип кылып койдук, мынтип койдук, анан элдер мунусун билбей же каяка барышын билбей мындай жүрбөй, биринчи кезекте ошол жактан түрткү алыш керек го деп айтат элем да. Ушу жеринен элге кандай ыңгайлуу шарт болот, аларга кандай жеңил болот. Ошол справкасын алабы же паспортун алабы же кандай мамлекеттик кызмат алып жатканда дагычы. Анан дагы бир нерсени бизнес боюнча да айтылып кетти. Бизнес боюнча да айтылып, анан могуреки азыр укук ченемдик актылар даярдалды, 35-45 мындай деп мен да жалпыга маалымда каражаттарын окудум. Аны окуганда дагы аларды да караганда могу анализдеп жатканда да бир кандайдыр бир жумушчу топ, ведомстволордук топ иштеп атканда алар кимдер, алардын кандай бир методологиясы барбы, эмненин негизинде бул функциялар болот, мунуңар болбойт же болбосо эмненин негизинде айтылат. Ошого да бир менимче бир мындай негиз түзүлүш керек деп атам да, кандайдыр бир чогуу бир иштеп чыгып мүмкүн бардыр, мен эми ичинде качкан жокмун, билбейм, мында бар болгондур мындайчы. Ошого да бир көңүл бөлүнүп туруп бул жагындагы караса, андан кийинки айта турганым ошол ар бир мамлекеттик органдын өз алдынча башкаруу органдарындагы негизги дейинчи, негизги түздөн түз милдети, функцияны да бир түрү деп коебуз, бул элге сапаттуу кызмат көрсөтүү. Бул элге кызмат көрсөтүү боюнча дагы көп мындай, мен да бир 2-3 мүнөт убакыт алып айтып берейин бул жерденчи. Кызмат, мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча бизде мына 2009 жылы биз биринчи жолу көтөрүп чыкканбыз да ошондочу. Мен ошондо да өкмөттө аппарат жетекчи вице-премьер болчумун. Анан анализдеп көрсөк, 2006 жылы кабыл алынган бир гана бир токтом бар экен, ошол реестр түзүлүптүр. Ошол реестрде 125 гана кызмат көрсөтүлөт экен да, баары тең акылуу. Акча төлөп туруп кызмат алганга ошо министрликтер өздөрүнүн кийирип эле коюп алыптыр да. Анан биз жумуш топ ушундай эле түзүп бир анализдеп чыкканбыз. Чыксак баары тең өздөрүнүн түздөн түз милдетинде эле функцияларын ошол биз мамлекет кызмат көрсөтөбүз деп бир 20 миңден ашуун, 21 миңге жакын ошо жумуш топ изилдеп чыкты да, кызмат көрсөтөбүз деп. Мамлекеттик органдар өздөрүн жазып алып эле ар бир кадамына тыйын алганда мезгилдер болуп келген да. Анан ошону анализдеп чыгып, кийин 2010 жылдан кийин да топ түзүлүп жумуш топ иштеп мунун үстүндө ошол 20 миң кызматтан ашыктан 386 гана кызмат калтырылган. 386 кызмат калтырылып, эми анын бир көп дебейм, бир 250дөй кызмат акылуу кызмат, 150ге жакыны дейли бул акысыз кызмат көрсөтүлдү депчи. Анан бүгүнкү күндө ушул дагы бизде баягы бир анализдеп көрдүк ушуну. Акыркы 10 жылда эмнеге жетише алдык депчи. Мисалы үчүн 2013 жылы бизде 396 реестрде кызмат көрсөтүү бар экен. 396-нын 156-сы акысыз кызмат көрсөтүлүү. Анан калганы болсо акылдуу 240 акылуу кызмат көрсөтүлөс деп. Анан 10 жылда динамиканы карап көрдүк да. Карап көрсөк, 2024 жылдын жыйынтыгы менен 445
мамлекеттик кызмат көрсөтүү бар экен. 445-тин 308-и акылуу кызмат көрсөтүү болупчу. Ушул жакка да көңүл бурсак деп атам да, акылуу кызмат көрсөтүү болуп, 10 жылдын ичинде акылуу кызмат көрсөтүү 68ге кызматка көбөйүптүр. Акылуу кызмат көрсөтүүчү. Же болбосо 61%-тан 68%га жалпыдан алып калганда көбөйүптүр да. Ал эми ошол мезгил акысыз кызмат көрсөтүү 156-дан 137-ге түшүптүр. 19 акысыз кызмат көрсөтүү жок болгон да, мындай айткандачы. Эми бул жерден суротуулат, мындайдачы. Мына жалпы эл, биздин жарандарыбыз салык төлөп атат, салыгын төлөп, мамлекеттик органдар бюджетти дагы киреше бөлүктө ошолор камсыз кылып атат, кылып туруп, анан акысыз кызмат алганга көбүрөөк мындай акысыз кызмат болуш керекпи деген анда ой туулат да, алыш керек көбүрөөк кызмат депчи. Ошол эле мезгилде мамлекеттик органдар дагы өздөрүнүн кызмат көрсөтүш керек. Ушуга дагы бир бир сыйра карап чыксабы деп айтат элем да. Себеби ошол 2011-13 жылдары биринчи ошо жарыя кылганыбыз 2010 жылдын башы болчу бул, февраль айында атайын ведомстволук комиссия түзүлүп, анан ошол комиссиядан ар бир кызмат талданып чыккан. Жана 20 миңден 386-га түшкөнгө чейин, кыскартылганга чейинчи кызмат талданып чыгып туруп, ошол реестриге өзгөртүү кийрилсе дагы, кийрилбесе дагы ошол сөзсүз түрдө ведомстволук комиссиядан өтүп туруп анан чыкчу да. Ошондой эле кийинки кадам болуп туруп биз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү деп мыйзам долбоорун иштеп чыгып 2014-жылы мыйзамда кабыл алынган. Андан ошол 2012-14 жылдары параллелдүү эле ошо мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын иштеп чыгуу. Жөн эле жазылып калбайбы? Мисалы үчүн тез жардам келип атса канча мүнөттө келиш керек. Же болбосо бир документиңди берсең, справкаңды алыш үчүн канча убакытта берилиш керек. Сапаты кандай болуш керек. Ушул бүт стандарттар дагы иштелип чыккан болчу да. Иштелип чыгып, анан ошонун үстүндө эми ар кандай иштелип келген, баары тең идеалдуу деп айтпаймын, күчүлүштүктөр да болгон. Анан мен эмнени айткым келип атат, 2024-жылкы чечим менен ушул реестрди түзүү, анын стандарттарын бекитүү, аны көзөмөлдөө мамлекеттик органдарга ылдый токтом менен берилип калган. Жаңылышпасам май айында токтом мененчи былтыркычы. Азыр ар бир, азыр сиз жогоруда айткандай, ар бир мамлекеттик орган өзүнүн реестринде мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү карайт. Анын стандартын өзү бекитет, канча убакытта көрсөтүш керек. Анан ошол эле мезгилде ошол өздөрү көзөмөлдөйт. Өздөрү бекитет, өздөрү көзөмөлдөйт, өздөрү жыйынтык чыгарат. Анда кандай жыйынтык болот да? Ошондуктан ошол мүмкүн ошол ведомстволук комиссияны, азыркы мына жаңы түзүлгөн комиссияны ошого дагы бир компоненти кылып туруп, ведомстволук комиссиянын мүмкүн ошол функцияларын сактап калыш керек болчу да. Анан стандарт сөзсүз түрдө жакшы болот эле бекитилсе министрлер кабинети тарабынан. Министр өзүнө өзү бекитип анан өзүнө өзү көзөмөлдөй албайт. Ошондо стандарт министрлер кабинетинин чечими менен, укук ченемдик актысы менен бекитилсе, алар министрликтерде сезет. Мен тияктан стандарт убагында аткарышым керек, кызмат көрсөтүшүм керек, өзүнүн убактылары бар, мөөнөттөрү бар дегендейчи. Мына ушуга дагы бир ушул жагына дагы бир карап, жумуш топто да карап көрсө, менче карап көрүшөт го дейм. Азыр алдыда жумуштар ушунда карап туруп, анан жанагы акылуу кызматтарды көбөйтө бербей эле, мамлекеттик органдардын мындай айтканда коммерциализация болбош керек да. Акча иштеп табуунун негизги максаты ал болуш керек эмес. Эми киреше бөлүгүн толтургула мындай дегенде бир компаниялар болду анда. Бирок ошого айланып кетпешке ал мамлекеттик орган да. Анан экинчисинде мына бизнес боюнча дагы айтылып кетти. Бир 2007-жылдары го дейм, 6-7 жылдарда бир реформа кылабыз, бизде жүздөгөн, миңдеген мыйзамдар кабыл алынат, программалар кабыл алынат, анан ошол иштебей эле турат мындай деп. Жана жогоруда жанагы бир 50-60 укук ченемдик актылар өзгөртүп киребиз деп атпайбызбы? Ошондо да бир аудит болгон да, мындай айткандачы, инвентаризация болуп. Анан ошол эгерде мамлекеттик орган өзүңөр инвентаризация кылып чыккыла, кандай мыйзамдарыңар, токтомдор, президенттин жарлыгы иштеп атат деп бергенде дагы алар өздөрү да сунуш берген. Ошондочу караганда көп жүздөгөн мыйзамдар ошондо жокко чыккан. Эгер иштебеген мыйзам болсо, бир жыл мөөнөттө ал мыйзамдан да күчүн автоматически жоготот депчи. Анан ушундай кылганда дагы бир катуу алек болгондо, анан бир мисалды айтып берейин. Ошондо буну жана принцип гильотины деп койчу. Гильотинага түшүп калды, бул мыйзам иштебесе ал жокко чыгарат мындай депчи. Анан ошо менен кээ бир органдар болгон, Бишкек шаарынын мэриясы болуш керек, жаңылышпасамчы. Ошол мыйзамдарын бергенде, иштеп аткан мыйзамдарын бергенде, шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү, благоустройство боюнча атайын инструкциясын алар бербей койгон. Ал
анан ошо жокко чыгып кеткен да. Мунун тартиби кайсы жерде канча жашылдандыруу болуш керек, кандай болуш керек, баары тең ошо жерде так көрсөтүлгөн болчу да. Анан кийин кайрадан ошо өкмөттүк жыйында да көтөрүлгөн, кайра эстеп баягыбыз биздин жообубуз жокко чыгып кетип, кайрадан иштеп чыгып, кайрадан бекитишкен да. Могу мыйзамдар иштеп атканда дагы, өзгөртүүлөр кирип атканда дагы ар бирин талдап чыгып туруп, анан ушундай баягы керектүү мыйзамдар жокко чыгып кетпеш керек, же керектүү функция, же керектүү милдеттер жокко чыгып калбаш керек да. Мына бул дагы бир мындай тармак десем болот, мындай направление, мунун дагы бир көңүл бөлүп буга да карап иштесе, анан негизги максат ошол алдыга карапайым ошол элдин, коомчулуктун кызмат алып аткан кишилерди ойлоп, ошолорго багытталган эффективдүү кызмат көрсөтүүнү түзүү да милдет. Шоңгоров мырза, ушул эле теманы улай да, айрыкча. Чындыгында эле мына мамлекеттик тиешелүү органдар, айрыкча жана архитектура, курулуш, мындай жана тарифтерди өздөрү бекитип алган учурлар көп да. Бул баягы чындыгында баягы бизнес өнүгүп атат, анын талабы, муктаждыктары, бирок тарифтерди ошол бизнестин деңгээлине, ошонун кызыкчылыгына карата бекитип коюп алган учурлар бар да. А ошол эле учурда мамлекеттик орган деген, мамлекет деген аярлуу катмардын кызыкчылыгын да коргош керек да. Анан көп учурда жанагындай айрыкча жер суу талаш маселелеринде ошол бай катмардын, мындайча айтканда бизнес чөйрөнүн кызыкчылыгын тарапта болуп калып атат да, өзүнөн өзү автоматтык түрдө элечи. Себеби дегенде бул жерде жана кызмат, акылуу кызмат көрсөтүүлөрдө маселе жанагы тарифтерде болуп атпайбы? Ал чоң олчойгон акчаларды аярлуу катмар төлөй албашы мүмкүн. А бизнес төлөй алат. Анан ушундай нерселерде бир социалдык адилеттүүлүк маселеси болобу? Ушул маселени кандай көз караш менен карайсыздар? Бул маселе мындай чечилген деп айтсам болот. Себеби тажрыйба бар. Мына бул дебюрократизация процессин ишке ашырууда негизги мамлекеттик орган катары юстиция министрлиги да белгиленген. Аларда мисалы нотариус кызматын эске алсак, мисалы нотариус кызматы ушул министрдин приказы менен жана сиз айткандай мамлекеттик нотариустун тарифтери кыйла жеткиликтүү, арзан. Анан бирок баягындай социалдык, баягындай калыстык жок да. Себеби дегенде бүт карасак эле банктар очередтерин ээлеп алган, банктар, ишкана мекемелер, баягы аярлуу калктын катмарлары келип ошол жерде кезекке турушуп, көп убакыт коротуп, ушинтип кыйналып жүрүшкөн. Анан муну чечүү максатында мындай калып караганда ал кызмат буга чейин баягы жеке тараптарга, мындай айтканда аутсорсингке делегирование болуп берилген. Жеке нотариустар ошол кызматты деле аткарат. Нотариус мамлекеттик нотариус аткарган кызматты жеке нотариус деле аткарат. Анан чечим кабыл алынган. Эми мындан ары Бишкектин ичинде жайгашкан райондук нотариустар, мамлекеттик нотариустар болгон ушул жана пенсионерлерге, анын 60 жаштан жогору бир кандай бир критерийлер бар. Сиз айткан жанагы аярлуу катмарларга гана кызмат көрсөтөт. А калган кызматтарды болгону ушул толугу менен жеке нотариустар кызмат көрсөтөт деп. Ошон приказ күчүнө киргенден кийин эле мамлекеттик нотариустагы кезек бир адашпасам бир 7-8-сиге жоюлган. Биздин ушу ардактуу ардагерлер, пенсионерлер келип бат-бат жеткиликтүү баада кызматтарын көрсөтүп алып атышат. Ошондой эле механизм менен биз бүгүнкү күндө башка мамлекеттик органдар менен да иштеп атабыз. Сунуштарды берип атабыз. Жана сиз айткан жанагы курулуш тармагында да, архитектура тармагында дагы азыр каралып атат. Эми азыр атоого эрте, бирок каралып атат. Кандай мамлекеттик кызматтарды биз жеке тараптарга аутсорсингке берсек болот. Жана сиз айткан калыстыкты сактоо, ишке ашыруу максатында. Мамлекеттик функциялар акылуу болсо дагы алар кыйла төмөн, акысыздар ушундай катмарларга сөзсүз аткарылыш керек, шарт. Ал эми бул функцияны биз жеке тарапка берсек, колунда барлар, төлөөгө мүмкүнчүлүктөр барлар, күткүсү келбегендер жанагы мөөнөтүнөн эртерээк ушундай жеке тараптарга кайрылсаңыздар болот деп, андай сунуштар азыр изилденип чыгып атат. Тийиштүү ченемдик укуктук актыларда каралып атат. Демек ал сакталып ишке ашырылып атат ал нерсе, сиз айткан нерсе. Ошол эле учурда жарандар адатта бир укугу бузулганда же кызыкчылыгына
бир доо кеткен учурда мамлекеттик органдарга кайрылат да. Мамлекеттик органдарга кайрылган учурда баягы мамлекеттик орган мыйзам боюнча 15 күнүн ичинде жооп бериш керек. Бирок ошо жана бюрократиянын айынан же болбосо жөн эле кээ билбестиктин айынан, мисалы үчүн 14 же 13 күнү ошол тиешелүү мамлекеттик кызматкер бир жооп жазып коет да. Мындайча айтканда, мыйзам бузулган жок. Баягы отписка деп коет. Бул баягы Кыргызстандагы мамлекеттик органдарда эң кеңири жайылган өнөкөт. Анан мамлекеттик кызматкерлердин, мамлекеттик органдардын ишин баалоодо ошол кайрылууларга ушундай мамиле жасаган, жана отпискалар менен алектенген мамлекеттик кызматкерлерге карата, аткаминерлерге карата кандайдыр жоопкерчилик болобу? Болот, ал боюнча мына администрацияда бир өзүнчө башкармачылык бар, мен билгенден. Ушундай контролдоо боюнча ар бир министрликтерде тийиштүү кызматкерлер, отделдер бар. Аны дагы иретке келтирүү боюнча дагы бир топ сунуштарыбыз бар. Анын мен башында айтып кеткен сунуш, ишке ашкан сунуш ошол болчу да. Байкайсыздарбы, көбүн эсе сиз айткандай 14-10 күнү отписка келет. Көп учурда мындай болот. Биз сиздин кайрылган арызыңыздын баягы чечүү максатында тиги ведомстволорго кайрылдык, ошолордон кат күтүп атабыз, келер менен сиздерге жооп кайтарабыз. Эми мындай болбойт. Себеби жана тескемеге ылайык баягы кагаз түрүндө жазып, анан кийин эгерде ал маселеге тиешеси жок болсо дагы горизонталдык макулдашууга жөнөтүүгө тыюу салынды да. Сен ачык жооп беришиң керек. Ооба, бул маселени мен чече алам, же чече албайм. Барып тиге кайрыл депчи. Бүгүнкү күндө чечсе дагы баягы жөнөкөй тилге айтканда мындай страховка кылып, мындай тигиден да сурап коеюнчу, тигинин позициясын деп башка 2-3 ведомствого кайрылып, анын позициясын күтүп, ошентип убакыт кетип калып атат да. Ошон үчүн ушундай бир баягы пункт киргизилген. Анын пункттун тилекке каршы дагы көпчүлүк мамлекеттик органдар туура эмес үчүн алыптыр. Аны дагы жеткирүү боюнча дагы азыр өзүнчө жумуш жүрүп атат. Себеби биздин баягы улуттук биздин институт ушул текшерет да, мониторинг кылат. Биз чалып, исполнительдерге чалып, мо тескеме, мо сиздер туура түшүндүңүздөр десек, ошондой беле деп. Эми баягы ишке ашыруу бир аз өтө эле бат болуп кетпейт экен, убакыт талап кылат экен, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Биздин кээ бир кызматкерлер атайын ошонун үстүндө иштешет да, мындай деп консультацияда жүргүзүп турушабыз да. Азыр дагы ушул жанагы санарип министрлиги менен дагы бул боюнча да жумуш жүрөт. Аны мырза айтсаңыз, мынау Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында ушундай аябай өнөкөт болуп келди. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдө айрым бир жергиликтүү эле деңгээлдеги маселелерди чечүүдө, маселелер топтоло берип, бир жөнөкөй эле бир айылдык, бир социалдык деңгээлде маселе болсо, ал топтолуп отуруп, чоң бир саясий маселеге айланып кеткен учурлар бар да. Ошонун айынан бийликке карата ишенбөөчүлүк өнөкөтү күчөп келди да. Мисалы үчүн айыл өкмөтү, айыл аймагынын деңгээлинде чечиле турган маселени ошол жактан чечилбей районго, областка, анан республикага аягында барып президентке чейин жазышат да. Анан ошону мисалы үчүн бул маселе ошол айылдын деңгээлинде чечилиш керек. Бул маселе райондун деңгээлинде чечилиш керек. Бул маселе облустун, бул маселе республиканын өкмөттүн деңгээлинде. Бул маселе мына министрликтин, тармактык министрликтин. Бул маселе андан жогорураак же ылдыйраак жерде чечилиш керек деген кандайдыр бир стандарттар болуш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Эми андай бүгүнкү күндө так бул сеники деп мындай эмес. Мен айтып кетет элем, жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн реестри жөнүндө айтып кетпедикпи? Азыр 445 депчи бүгүнкү күндө. Ошол эле мезгилде биз ушуну дагы бир өзүнчө карап чыгыш керекпи деп атам да. Мына муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн, муниципалдык кызматтын реестри бекитилген. Ошону да карап көрдүк. Карап көрсөк, башында 14 эле кызмат бар экен. Анын да 3-өөнү жокко чыгарып, азыр 11 эле кызмат көрсөтүп калыптыр да реестрдечи. 11 гана кызмат көрсөтүлөт. Ошол справка берет, малы бар, же жерин бар жок боюнча бөлүнүп, ушундай эле бир. Анан ошондуктан мына азыр административдик аймактык реформа болуп, айылдык аймактар элдештирип атканда дагы ушу биринчи баштапкы деңгээлде жашаган калкка ыңгайлуу болуш үчүн мына ошол өз алдынча башкаруу органдарындагы муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн реестрин кайрадан карап чыгып, аларга көбүрөөк мындай ишеним көрсөтүп туруп, ошол жана муниципалдык кызматтындагы санын көбөйтүш керек, алар көп кызмат берүү көрсөтүү боюнчачы жериндечи. Анан экинчиден бул жанагы айтып кеткен боюнча
Мисалы үчүн жөнөкөй жаран келип айыл өкмөткө кайрылат бүгүнкү күндөчү. Эми азыр бюджеттерде такталып атат. Буга чейинкисин айтсак, жана 452 айылдык аймак болсо, ошонун бир 80%тан ашыгы дотацияда отурган болчу. Өзүн өзү да кармай албайт да, мындай айткандачы. Маселени чече албайт. Анан ал келип районго кайрылат. Райондук акимге кайрылса, аким анда бюджети жок райондун. Ал да маселенин жеринде мындай туруп так мындай чечип бере албай калганда мезгилдер болуп калган. Же областка келет. Областка келгенде дагы анан бир сын пикирлерди айтылып жүрбөйбү кээде мына эми жеринде областтын жетекчиси деле кээде райондо деле областтын жетекчиси өзгөчө мындай өкүлчүлүктүү эле функция кылып чоңдорду келип эле тосуп алып анан мектептер биякта ачып эле жүрөт, башка эмне кылат мындай деген дагычы. Ошондуктан биз да бир сунуш кылганбыз. 2021-жылы мыйзамга да кийрилип, ошондо урматтуу президентибиз да колдоп, мыйзамда колдоп берген. Бийликтин аткаруу бийлигин вертикали болгондон кийин жеринде бир базалык кылып бир вертикалды алышыбыз керек депчи. Бул областпы же районбу деп. Ошол мезгилде районду мүмкүн базалык кылып алып туруп, ошол райондук мамлекеттик администрацияга толук кандуу укуктарды да берип, алардын функцияларын да берип, анан негизгиси бюджетин да түзүп берели алардын депчи. Бюджетин түзүп берсек, мүмкүн ошол айылдык кеңештин депутаттары келип райондук ар бир өкүлдөр 2ден 3төн өкүл келип райондук кеңеш түзүп, бюджеттин бекитип берип, бюджеттин көзөмөлдөп, аны кийин отчетуна кабыл алса депчи. Ошондой кылганда, мисалы үчүн, анан эл келгенде же айыл өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү жок, райондун мүмкүнчүлүгү жок, жетпесе анан баары тең жогорку бийликке, өкмөткө кайрыла берет да. Жогорку бийликке кайрылып эле анан депутаттарга кайрыла берет. Анан эле депутаттар келип эле чыгып, бизде депутат болуп атып, келип эле анан могу жердин көпөрөсү чыгып, анан могу жердин мектебин чатыры түшүп калды, мындай деп жергиликтүү маселелерди биякта көтөрүлүп, анан өкмөт үстүнө отура берген мезгилдер көп мындай болуп келген да. Эгерде ошондо бюджет болгондо, мисалы үчүн ошого бир республикалык налогтордон да, салыктардан да, чегелүүдөн да бир бөлүгүн жергиликтүү бюджетке берип, алардын айыл өкмөтүнүн бюджетине тийбей, ансыз деле бюджет тартышта. Анан кошумча ушу республикалык налогтордон берсе, анан толук кандуу жөн эле функционирование эмес, аппараттык канбаган айлык акысынын бюджети эмес, өнүгүү бюджети менен берсе, ошол жерде айылда айылдык кеңештин депутаттары, элдин арасында жүргөн кишилер кайсы айылда кандай көйгөйү бар, кайсы жерде кандай проблема бар, жакшыраак билинет эле дагы. Анан негизги маселе эл келип туруп райондго кайрылып, анан районда чечилип калганда, могу жогоруга келип аткан көптөгөн бир 60%, 70% жергиликтүү жана сиз айткандай майда чүйдө маселелер жеринде ошо райондук жеңерден мындай бир электен өткөзүп ошол жерден калтырып койсок дагы туура болот эле да, ушулчу. Ал мыйзам телекаршы кийин жокко чыгарылып калды, ошол нормалары, ошол мыйзамдычы. Бирок менин жеке позициям бул келечекте баары бир ошол бир вертикалдын базалык бир деңгээли болуш керек да, ошо маселе чече турган болуш керек. И кадрдык укуктар да ошондо берилген, ошол мыйзам мененчи. Райондун структураларында да акимдин түздөн түз тиешеси болуп туруп, айыл өкмөттөрүндө да ошол толук кандуу жеке кет башы менен жооп бере турган жетекчи болуш керек деп жериндечи. Ушул эле теманы улайда, жетекчилер айрыкча ошо кызматка келип аткан жетекчи ошол тиешелүү кызматка эмне себептен келип аткандыгын, же болбосо кетип аткан болсо эмне себептен кетип аткандыгы аныктай турган түшүнүктүү кадр саясаты болуш керекпи? Ошол сиздердин жүргүзүп жаткан реформанын алкагында ошол нерсеге жетише алабызбы? Биз жүргүзүп жаткан жумушка биз кадр саясатына кийлигишпейбиз, тармактык саясатка да кийлигишпейбиз. Себеби дегенде ал биздин баягы макамга кирбейт. Аны тийиштүү өлкөнүн жетекчилигин баягы тийиштүү маселелер. Бирок биз баягы мамлекеттик органдардын аткарып аткан функциясына тийиштүү баягы сунуштарды же бир байкалып аткан бир мындай жетишпеген, туура эмес аткарылып аткан, начар аткарылып аткан жагдайларды баягы айтууга мүмкүнчүлүктөр бар. Жакында эле айтылды, министрлер кабинетинде жанагы мамлекеттик кызматтын табияты өзгөртүлөт. Жанагы жасалма сынактар, андай нерселердин баары жогу жоюлат. Мамлекеттик кызматка алуу, контрактка алуу менен жанагы наемный жумушчу деп атпайбы, жанагы жалданма менеджер катары, state management түшүнүгү киргизилет деген сыяктуу маселелер айтылып атты эле. Сиздер жасап жаткан иштин алкагында ушул маселелер камтылганбы? Камтылган. Биз ошол жана сиз айтып кеткендей мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга дагы бир топ сунуштарды бердик. Анын ичинде ушул жанагы айрыкча ушул жерлерде орун алган маселе ушул
айыл өкмөттө же рай администрацияда бир ваканттык орун болсо, ал жакта бир шарттарды коюп коюшуптур. Сөзсүз түрдө ушул жанагы социалдык маселелер боюнча социалдык билим болуш керек, анан 5-10 жылдык тажрыйбасы болуш керек деп. Бүгүнкү күндө биз андай кадрларды жерлерде табыш кыйын да. Ошондой бир шарттарды кыскартуу боюнча, анан айрыкча ушул мамлекеттик кызматкерлерди иштеп аткан жумушунун үстүндө бир билип билбестен бир туура эмес жагдайга барып алса, бирок ал жагдай жанагындай бир өтө чоң бир мындай өзгөрүүлөргө, өтө чоң эмелерге, каталарга алып келбесе, анын үстүнөн сөзсүз түрдө кылмыш ишин козгоштун кереги жок деген, мындай административдик эле жаза менен жазаласа болот деген сунуштарды берип атабыз. Себеби дегенде жалаң ушундай жагдайлар бир кички маселе үчүн эле кылмыш иши козголуп кетип эле канчалаган жерлерде, региондордо мамлекеттик кызматкерлер, баягы кызматкерлердин ушул мамлекеттик карьерасына балта чабылды. Алар ошого мындай эмоционалдыктагы бир өзүнчө бир туура эмес кабыл алып, мамлекеттик кызматтан кетип калган учурлар да болду да. Ошондуктан ошондой шарттарды өзгөртүү боюнча дагы сунуштарды бердик. Сөзсүз ал боюнча дагы жумуштар жүрүп атат. Сынактар жоюлуп, анан контракт өтөт деген кандай? Ал боюнча эми тийиштүү биздин мамлекеттик кадр кызматы бар. Алардын дагы биз сунушун күтүп атабыз. Андай демилге бар. Ал туура ал демилге, бирок иш жүзүнө кандай ашат азырынча белгисиз. Бирок андай демилге бар. Андай демилге бар. Мамлекеттик кызматка келүү жолу, мамлекеттик кызматта иштөө тартыбы өзгөрүлөт, жеңилдетилет деген демилгелер бар. Дагы бир нерсеге ушул реформа болуп мындай дегенде дагы өзгөчө көңүл бөлүп кетет элем. Бул мамлекеттик органдардын кабыл алып аткан чечимдеринин сапатын көтөрүү. Сапаттуу чечимдерди кабыл алууга жетиш керек да. Жетишип, кээ бир кабыл алынып калган чечимдерди кээде иштебей калып, же жеринде дагы жетпей калгандарынан көп ушундай көйгөйлөр да бар да бүгүнкү күндөчү. Биз бул боюнча дагы бир 2009-жылы бир мындай реформа баштаганбыз. Ошол өкмөттүн чечими абдан көпкө кабыл алынып атат, анан өкмөттүн аппаратына, аткаруу бийлик аппаратына келип эле ошол жерде айлап жатып калып атат деп абдан көп элдерде доомат болгон. Ошондо тармактык принциптен функционалдык принципке өтүшүбүз керек депчи. Бул эмне деген? Мисалы үчүн Айыл чарба министрлиги бир чечимди демилгелей турган болсо, ал баарын бүт башка кызыктар министрликтерден бери макулдашууга кол коюлуп алып келет да, макулдашуусун. Анан өкмөттүн аппаратына келгенде тийиштүү жетекчи түшөт, анын асты менен келип анан айыл чарба бөлүмүнө келет. Айыл чарба бөлүмүнөн анан кармап отуруп дагы бир ай кармап, анан бул жер туура эмес, мындай туура эмес деп турган кайра анан министрликке жөнөтүп коет. Анан министрлик кайра анысын оңдойт, кайра макулдашуу болот 2-3 айда, анан кайра келип ушинтип жүрүп ошол мезгилде ушундай болгон да. Биз ошондо ушундай айтканбыз. Аткаруу бийлигинин жогорку аппараты кабыл алынып аткан чечимдин мазмунуна кийлик салбайт депчи. Мазмунуна кийлик салбайт. Ал стандартына караш керек. Стандартына караш керек. Кайсыл өзүнүн талаптары бар ошолоргочу. Мисалы үчүн ошол юстиция министрлигин алалы. Бир кандайдыр бир өкмөттүн токтом укук менен акты демилгелей турган болсо, министр, юстиция министриден кол коюп берип атат. Анан аткаруу бийлигинин аппаратына келет да, ал жердеги юридикалык бөлүмдөн эксперт, референти карап, бөлүм башчы менен оңдоп туруп кайра кайтарып коет дегилергечи. Анан ошондо биз айтканбыз, андай болсо юстиция министрлигинин эмне кереги бар? Министр юстиция деген бул деген номер 1 юрист Кыргызстанда. Анан ал кол койгондон анын колунун эксперт же бир референт кантип оңдой алат депчи. Анан ушул жагындагы ошол сапатын карастырып туруп, мында экинчи жагы дагы бул ошол ар бир мамлекеттик орган, министрликтин, административдик ведомствонун жетекчисинин, анын ичиндеги кызматкерлердин дагы сапатын, жоопкерчилигин көтөрөт болчу да. Жоопкерчилигин көтөрүп, мейли эми башында сапатсыз бир-эки чечимдер өтүп кетиши мүмкүн, бирок ага эртең алар кет башы менен жөпөлө турган болсо, анан 3-чү жолу жок андай болбойт экен, анан алар дагы мындай дыкат иштей башташат да. Мына ушул жакты да карап, анан жана кабыл алып аткан чечимдин сапатына көбүрөөк көңүл бөлүнсө. Ага эмне керек? Эгерде биз азыр эми санариптештиребиз, түндүккө киребиз, мындай кылабыз деп, түндүк боюнча да айтайынчы, түндүк боюнча бир 20 жыл мурда киришибиз керек эле да түндүктүчү. 2005-жылдары, 2000-жылдарычы. Түндүктө мына 2018-жылдан бүт мамлекеттик органдар жайылтылды. Ага чейин көптөгөн мамлекеттик органдар, салык кызматы өзүн автоматташтырды, жанагы казначей болсо казна өзүнчө автоматташтырды, кадр кызматы өзүнчө
бажы кызмат өзү ар бир мамлекеттик орган өздөрүнүн программасын иштеп чыгып, биз автоматташтырдык деп эле жүргөн да. Анан ошонун 2018 келген баарын бириктирип, кайра адаптация кылдыртып, мындай болуп, мындай кичине кечигип калдык. Жок дегенде 10-15 жыл мурда киргенде бүгүн башкача түндүк болуп иштеп калат болчу да. Анан ошол кандай санариптештирсек дагы баары бир адамдык фактор бар. Эгерде өзүнүн кесипкөй, квалификациясы бийик адистер болсо, баары бир ошол чечимди ошолор караш керек. Ошондуктан мен да ошого кайра келгим келет. Ушул негизинен ошол кадрды даярдоодо, өтө катуу бир баарыбыз бирге ошо көңүл бөлүшүбүз керек да. Эми буга чейинки айтып кете турган болсок, ачык система, жабык система да. Буга чейин бизге ачык система болуп келген. Ар бир кызмат орду бошчусу сөзсүз түрдө конкурс жарыяланып, жана квалификациялык талабы болуп, билими, стаж тиги болуп келип, анан ачык конкурс менен келип өтүп кеткен кишилер да болгон. Андайда, мисалы үчүн 10 жыл иштеп аткан кесипкөй адис калып калат дагы, терс жагычы. Сырттан келип бирөө келип анын начальниги болуп отуруп алат да, анан визаны кандай койгонду же катты кантип жазганды билбегендер да мезгилдер болгон да. Ошол да мезгилде жаңы кандай келип мындай ачыктыктай болгон, мүмкүнчүлүк да болгон ошондой көп жыл иштегендергечи. Азыр эми мына биз министрлик ар бири өзү конкурс жарыялайт, өзүнүн резервин түзөт. Бир жагынан мүмкүн жакшы, резервин түзгөн 50 киши, 100 кишиби. Алардын ичинен дайындагандары. Жакында да мен бир лекция окудум эле, ошол жерден да ушундай суроо беришти. Мен резервде турам, 3 жыл болуп атат, мен бир дагы жолу чакырган жок, калып атам депчи. Мындайча айтканда, ошол резервдин да мындан аркы механизмдер кандай болот, дайындоо механизмдери ал жердечи. Анан бир эле кишинин көз карашына карап эле каалаган эле коюп же бирөө звонок кылса же тааныш билиштиги булар болуп кетпеш керек да. Бир татыктуу биздин квалификациясы бийик кызматкерлерге иштеп беришине да бир шарт түзө турган механизмдер иштеп чыгыш керек мындан аркычы. Ошондо татыктуу кадр болсо, өзүнүн туура адам, туура жерде болсо, өзүнүн ордунда болсо, ал мындай абдан эффективдүүлүктө көтөрүлөт эле. Анан могуга да дал келет эле да, бюрократиядан арылтуугачы, ушул жагына да бир кадр даярдоого, тандоого, коюуга дагы өзгөчө көңүл бөлүнүп, реформанын алкагында караш керек деген ойду айтат эле. Шумкарбек мырза, мына мүмкүн түшүнүктүн аздыгынанбы, айрым жергиликтүү деңгээлдеги жетекчилер, же болбосо аткаруу бийлигиндеги айрымдар мындай мамлекеттик кызматты башкача түшүнүп алып, ал жерде бир мындай жанагы жаңы түшүнүк кирип атпайбы, хайп, пиар дегенчи. Ошонун элементтерин колдонуп, же болбосо бир катуу сүйлөп, кол алдындагыларга бир башкача мамиле кылып, ошондой нерселердин күбөсү болуп атпайбызбы бизчи? Мамлекеттик кызматта андай нерселерге жол берилбей тургандыгын бир эскерте турган орган барбы? Себеби дегенде мындай кээде бир анекдот сыяктуу бир күлкүлүү нерселер да чыгып кетип атат. Анан мамлекеттик кызмат бул функционер экендигин, ал менеджер экендигин, анын түздөн түз аны мактаганга, аны бир өзгөчө бир жанагы соцсеттерге салып алып, андай-мындай кылганга мүмкүн эмес экендигин түшүндүрө турган бир мектеп болуш керекпи? Албетте, ал боюнча эми мындай айтканда бүгүнкү күндө ошо сиз айткандай мындай хайп кылбагыла, тигине мындай кыла деген мындай бир тыюу жок. Бирок ошол эле учурда тийиштүү мындай алганда мамлекеттик деңгээлде алганда атайын улуттук программалар бар. Ал улуттук программалардын негизинде ар бир министрликке коюлган пландар, тапшырмалар бар. Министрдин планы бар, ар бир жетекчинин планы бар. Өкмөт тарабынан белгиленген тийиштүү мындай тармактык саясатты ишке ашырууда ушундай тийиштүү программалар бар. Ал жакта бүт мындай индикаторлор коюлган, көрсөткүчтөр коюлган. Аны жетүүнү баягы көзөмөлдөө үчүн мен жана айтып кеткендей администрациядан баштап министрликтин ичинде атайын ушундай контролдоочу тийиштүү адамдар бар да. Мен бул ойлойм, бул адамдык сапатка жараша болот. Мен ойлойм, мисалы жанагы мамлекеттик кызматты туура түшүнгөн адам өзүнүн жоосуна ылайык, өзүнүн мекемесине коюлган тапшырмаларга ылайык өз жумушун аткарып, тийиштүү түрдө жыйынтыктарга жеткен аракет кылат да. Ал эми кээ бирөө мисалы жана сиз айтып кеткендей хайп жана башка маселелерге жакын адам ал тилекке каршы ушундай болуп бүгүнкү күндө бир аны ачык эле айтыш керек. Бул да бир өзүнчө инструментке айланып кетти тилекке каршы ушул. Бирок ойлоп атабыз, мына биз жүргүзүп аткан жумуш жана негизи тийиштүү мамлекеттик органдар жүргүзүп аткан жумуш ушу бара-бара мамлекеттик кызматкерлерден, жетекчилерден
жыйынтыкты талап кылган, мындай элге пайдасы тийген же болбосо ченемдик укуктардын акылардын негизинде болобу, же ушундай бир тийиштүү элге мындай көрүнүктүү жыйынтыкты пайда алган жыйынтыктарды баалоо тууралуу ушундай бир эмеге системага келет да бир. Ошондой бир баалоо критерийлерин иштеп чыгып жатасыздарбы? Себеби дегенде бир кандайдыр стандарттар болсо, кайсы бир жетекчинин же болбосо жетекчилердин ишинин жыйынтыктарын биз караламак эл жарандар көрүш үчүн моундай критерийлер боюнча могу жетекчи мынча ай иштеди, мындай жыйынтыктарды көргөзүптүр деп. Мисалы үчүн жумуш орундарын түзүү боюнча, ишканаларды ачуу боюнча же болбосо салык базасын көбөйтүү деген сыяктуу мындай ар биринин өзүнүн мүнөздөмөсүнө жараша, багытына жараша бир иштелип чыккан критерийлер болуш керекпи? Ал боюнча жумуштар жүрүп атат. Биз ошон үчүн тийиштүү министрликтерге барганда ошол тийиштүү тармакка ылайык биз дагы аны карайбыз. Андай боюнча жүрүп атат. Жана мен айтып кеткендей, мамлекеттик кадр кызматы тарабынан дагы сунуштар бар. Тийиштүү иштер жүрүп атат. Андагы биз бир ченемдик укук акты болуп бир негизделип калса, анан биз андагы ушул мекеме аралык ведомство, мекеме аралык комиссиянын кароосуна алып чыгабыз. Эми бул ар бир мамлекеттик орган тармактык дейли, экономика министрлиги, айыл чарба, транспорт министрлиги, бардык министрлик ведомстволордо министрлер кабинетинин атайын иштелип чыккан ар бир тармактык органдын индикаторлору бар. Кандай жетишкендикке жетиш керек, көрсөткүч кандай болуш керек. Ошондо баалоо бар. Ал баалоону ошол министрлер кабинетинин төрагасы дагы аткаруу бийлигинин башчысы жүргүзүп келген. Жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен мамлекеттик орган жетекчисине тармактык ишин кандай аткарып атат берилип келген бааларчы. Бул муну дагы мүмкүн дагы бир каратып мындан ары да өркүндөтүш керек да. Анан экинчисинде айтып кетким келет. Бир демилгелеп ошо мамлекеттик кадр кызматында иштеп жүргөндө биз бир бизнестен алып эле эчтекен жаңылыкты айтпайм, KPI деп коет. Ошол ар бир мамлекеттик кызматкердин катардагы жөнөкөй адистен баштап, анан башкармалыктын башчысына чейин баалоо деп кийрилген. Баалоо деп кийрилип, ошол ар бир кварталдын жыйынтыгы менен, жылдын жыйынтыгы менен өзүнүн жетекчиси баа берип, анан жылдын жыйынтыгы менен ошол мамлекеттик кызматкердин иштегенине баа берип, анан баалар коюлчу. Өзүнүн кызматына дал келет, келбейт, же болбосо дагы бир баасы бар эле, өзүнүн кызматына дал келет, анан сунушталат жогорку кызматка барууга деп. Ошол конкурсчук бир кадамын үстүнө кеткен дагы болот эле бир жагы, экинчи жагынан анын айлык акысына да 5% косулган жобо бар болчу да. Азыркы мына биздин мыйзамыбызда дагы ошол баалоо мыйзамда каралган. Ошол мыйзамда каралган баалоону мындай толук мамлекеттик органдарды иштетип, көзөмөлдөп, ошол бир жетекчи эмес, анын кызматкерлерин да баалаганды мындай киргизип койсо болот да. Анан негизинен мен айтат элем, ушул эми жыйынтыктап жатып деп деле айтсак болот. Могу бүгүнкү күндөгү указ абдан өз убагында, абдан керектүү президентибиздин демилгеси болду. Азыр мына жумуш топтордогу иштеп абдан баштаптуу жумуш алып барып жатыптыр. Ушуну аягына чыгарып туруп бир чекти коюш керек деп айтат элем. Абдан бир көрсөткүчкө жетишкенге мүмкүнчүлүк бар мындан. Мындан дагы бул ар бирибизден түздөн түз таасир эте алабыз биздин жарандарчы. Ар бирибиз өзүбүздүн деңгээлде бир салымыбызды кошуп, сунушубуз болобу колдоп, ушуну колдоп беришибиз керек деп айтат элем да. Ошол эле мезгилде айткым келет, ошол негизги биздин ушул каалообуз мамлекеттик органдын ишин жеңилдетүү эмес, дагы бир жолу ушуну айтып кетким келет. Ошол элдин жашоо деңгээлинин сапатын көтөрүү, элдин жашоо деңгээлин көтөрүүгө, элдин мамлекеттик же муниципалдык кызмат алуунун жеткиликтүүлүгүн көтөрүүгө багытталыш керек. Коомчулуктун ушул максатты коюп туруп, ушун менен алып кетсе, менимче сөзсүз жыйынтык болот дейм, муну толук колдошубуз керек. Маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз Талдоо Тайм программасынын кезектеги чыгарылышында мамлекеттик башкарууну бюрократиядан арылтуу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу жана мамлекеттик кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу темасынын алкагында талкуу жүргүздүк. Талкууга президенттин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директорунун орун басары Шумкарбек Адилбек уулу, ошондой эле мурдагы вице-премьер-министр Аалы Карашев мырзалар катышты. Талкууну мен журналист Кубанычбек Жолдошев алып бардым. Саламатта туруңуздар.